Бул да Октябрьский району майрамный Шералиев. Тартипти жана мыйзамдуулукту коргоо бул ардактуу кызмат. Ошол эле учурда коом алдында чоң жоопкерчиликти талап кылат. Муну баса айткан Бекмамат Шералиев кесиби менен сыймыктанат. Ал күч түзүмүндө 30 жылдан бери кызматта. Учурда Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгында ыкчам нөөмөтчү болуп эмгектенет. Ар кандай коопсуздуктар болот, септенде чакыруулар болгондо көп жерде баягы уктап жатат дегенде элдер чогулуп, жосом баягы бир жерде деген орун калмалды, жосом бир жерден бир бычактан жаракатталды деп жосом укташып аткан болсо, биздин ыкчам тыттоо барат сөзсүз түрдө. Албетте ал жерде деген баягы массовый драк болгондо деген ортодон ажыратышат, ошол жерде канча деген бул жерде мисалы өзүнүн коопсуздугу караганда бар да, коопсуздук бар обязательно риск бар ал жерденчи. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгында жалпы 300 кызматкер эмгектенет. Кесиптик майрамга карата жогорку кесипкөйлүгүн көрсөткөндөр ведомстволук түзүмдөрдүн сыйлыктарына татыды. Эмгекти баалоо иштеги мындан аркы ийгиликтерге түрткү дешет алар. Атамекен кызмат кылам. Бүгүнкү иш-чарада жалпы 40тан ашык кызматкерибиз ар кандай медальдар менен жана ошондой эле ички иштер министрлигинин ведомственный медальдар менен, почетный грамоталар менен сыйланып атышат. Жана ошондой эле бир кызматкерибиз мындай айтканда досрочно звание алып атат ички иштер министрибиздин атынан. Жана эле ошондой эле биздин мэриябыздын атынан почетный грамоталар бар. Жана акимияттан бар, жана ар кандай ведомстволор менен ким кайсы кызмат менен ведомство менен кызматташабыз, баарынан ар кандай сыйлыктарды алып жатышат. Жыл сайын 1-ноябрда ички иштер министрлигинин кызматкерлери кесиптик майрамын белгилешет. Бул күнү мамлекет кызыкчылыгын баарынан жогору койгон тартип сакчыларынын кооптуу да, түйшүктүү да эмгеги бааланып, ыраазычылыктар айтылат. Нурайым Бейшеналиева, Жумабай Исманалиев, СТВ.